Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 5-чи сабак. Жогорудагы өткөн сабактарыбызда ошо ла иляха келимеси жана анын мааниси, анын далилдери жана ибадат тууралуу сөз кылып өттүк. Ошол сабактардын биринде ошо таухид деген сөзгө дагы ишарат кылып кеткенбиз. Албетте бул таухид сөзү көп кездешет. Ошо акыйда бабында. Ошол себептен ушу таухиддин маанисин түшүндүрө кетели. Таухид деген бул эми арабчадан келинген сөз. Ошо жалгыз деген сөздөн чыккан сөз, жалгыздык, жалгыз дегенди билдирет. Анан арабчада мисалы ваххада юваххиду таухидан десе, ошо бир нерсени жалгыз кылуу, жалгыздоо, жеке деп билүү дегенди билдирет. Анан эми биз бул жерде таухидулло деп айтсак, Аллах субхана тааланы дагы Аллах субхана тааланы жалгыз деп билүү дегенди билдирет. Ваххадалло десе, Аллах субхана тааланы жалгыз деп тааныды. Түшүнүктүү болуш үчүн мындай кыскача аныктамага берсек, Аллах субхана тааланын өзүнө тиешелүү болгон нерселерде Аллах субхана тааланын жалгыздыгы деп кыскача аныктама берсе болот. Эми Аллах субхана таалага тиешелүү болгон кайсы нерселер? Бул нерселер ошо үчөө болуп саналат. Ошо өзү Аллах субхана таалага тиешелүү, ага эч бир махлук аралаша албайт дагы. Аллах субхана тааланын өзүнө гана таандык жана өзү гана ошол 3 нерсеге татыктуу. Биринчиси бул Аллах субхана тааланын рубубият сыфаты, таухид рубубия деп коет. Мындайча айтканда, Аллах субхана тааланын өзүнө тиешелүү болгон иштери. Ошол иштерди Аллах субхана таала гана кылат жана башка эч бир махлуктун ал нерселерди кылууга колунан келбейт, кудуреттери келбейт, ал нерсени кыла алышпайт. Аллах субхана таала ошол нерселерди өзү гана аткарып, өзү гана кылат. Муну таухид рубубия деп коет. Аллах субхана таала тиешелүү иштери кайсы? Мисал катары айта кетсек, мисалы ааламды башкаруусу, ааламга падышалык кылуусу, жашоо берүү, өлүм берүү, ырызык берүү, деги эле ушу баардык жан жаныбар, махлук, кандай махлук түрү болбосун, ошонун баарын башкарып, ошолорду жаратып, ошолорго көзөмөл кылган зат Аллах субхана таала. Мына ушул иштин баары тең Аллах субхана тааланын өзүнө тиешелүү. Бул мисал катары. Мисалы гайыпты билүү дегенде, ырызык берүү, кыйынчылыктан куткаруу, мына ушунун баары тең Аллах субхана таала өзүнө гана тиешелүү. Бул нерселерди эч бир махлук ага аралаша албайт. Ошол себептен мына биз Куранда айтып атпайбыз, Фатиха сүрөсүндө Алхамдулиллахи роббил аламин деп. Аламдын роббиси болгон Аллах субхана таалага даңк болсун, мактоо болсун. Демек, ааламды башкара турган бир Аллах субхана таала. Жого өткөндөгү сабактарда да айтып кеттик. Мисалы, мушриктер ушу Аллах субхана тааланын кылган иштерин моюндап, ошолорго каршы чыкпай туура деп айтышкан. Мына ошолордун бири Аллах субхана Юнус сүрөсүндөгү сүрөдө айтып атат. Кул ман ярзукуkum минас самаи вал ард амман ямлику сам'a вал абсара ва ман юхриджул хайя минал маййит ва юхриджул маййита минал хайй ва ман юдаббирул амра фасайякулуна Аллах факул афала таттакун. Аларга айтсаң, Мухаммад, мушриктерге, силерге ошо асман жерден ырызкыны ким берет? Силердин көрүү органыңарга, кулагыңарга, көзүңөргө ээлик кылган ким? Жана ошо баардык ишти, асмандагы, жердеги баардык нерселерди башкарып, көзөмөлдөй турган ким деп айтсаң, албетте алар эмне деп жооп беришет? Аллах субхана таала деп жооп беришет. Ошондо айтпайсың, факул афала таттакун, анда ошол нерсени силер мойнуңа алган затыңарга туура сыйынып, түз сыйынып, Аллах тааланы коркпойсуңар деп айткан. Демек, Аллах субхана таала ушундай сыпаттарга баардык иштерди, өзүнө тиешелүү болгон иштердин баарын өзү башкарып, өзү көзөмөлдөйт. Ушул нерселерде Аллах субхана тааланы жалгыз деп билүү. Экинчи нерсе бул таухидул асма ва сифат. Аллах субхана тааланын ысым сыпаттарындагы жалгыздыгы. Демек, Аллах субхана тааланын өзүнө таандык ысымдар жана сыпаттар бар. Ага эч бир махлук аралаша албайт. Махлуктун жаратылган
нерселердин бирөөсү дагы ошол нерсеге аралаша албайт. Мисалы Аллах субхана таала өзүнүн Куран китебинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө пайгамбарыбыз аркылуу көптөгөн өзүнүн ысымдарын жана сыпаттарын айтып кеткен. Мына ысымдардын кээ бири мисалы Аллах таала кудуреттүү, Аллах таала билүүчү, угуучу, көрүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, ырызкы берүүчү, гайыпты билүүчү, баардык нерсени башкаруучу, баардык нерсесин жаратуучу деген мына Аллах тааланын ысымдары бар. Ошондой эле Аллах субхана таала өзүнө ылайык сыпаттары бар. Мисалы Аллах субхана тааланын жүзү бар, колу бар. Аллах таала жакшы көрөт, ыраазы болот, сүйүнөт, тоголорду кабыл кылат деген сыпаттары бар. Жана буга окшогон көптөгөн сыпаттар бар. Жана ошондой эле мына Ихлас сүрөсүн окуганда биз эмне деп айтып атабыз, Кул хуаллаху ахад. Айткан Аллах субхана жалгыз. Аллаху самад. Ага баардык нерсе, ага муктаж, ал эч нерсе муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Лам ялид. Аллах субхана таала төрөгөн да эмес, мындайча айтканда анын баласы да жок. Ва лам юлад. Төрөлгөн да эмес, мындайча айтканда атасы да жок. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Жана ага эч бир нерсе тең боло албайт. Демек бул Аллах субхана мына ысым сыпаттарын камтып кеткен бул дагы аят. Жана ошондой эле Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы? Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха. Аллах субхана таала таандык ысымдары бар, ошолорду ысымдарды айтып Аллах субхана таалага сыйынып дуа кылгыла деп. Демек Аллах субхана таала өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Ошол нерселерде биз Алла тааланы жалгыз деп тааныган болсок, ага эч бир махлукту теңебесек, демек ошол ысым сыпаттагы Аллах субхана тааланын жалгыздыгын билген, тааныган болобуз. Үчүнчү бөлүгү бул Аллах субхана тааланын ибадаттагы жалгыздыгы, сыйынуудагы жалгыздыгы. Муну тавхидул ибада же тавхидул улухия деп коет арабчасы. Жогоруда мына сабактарда айттык, бул сыйынуунун баардык түрүн Аллах субхана таалага жумшап, Аллах субхана таала гана арнаш керек. Ар бир сыйынуучу пенде. Демек сыйынууга Аллах субхана таала өзү гана татыктуу. Бул Алла таалага сыйынууда эч бир махлук Аллах субхана таалага тең боло албайт. Мындайча айтканда баардык ибадаттын түрү Аллах субхана таалага гана жумшалыш керек. Ибадатка эч бир пенде татыктуу эмес. Жеке эле пенде эмес, махлуктардын жаратылган нерселердин, жаратылган заттардын баардык түрү тең. Бул ибадатка татыктуу эмес. Ибадатка татыктуу ким? Бир гана Аллах субхана таала. Өзү гана. Аллах субхана Куранда айтып атат, "Ва абудуллах ва ла тушрику бихи шей". Аллах субхана таалага сыйынгыла, ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп. Мына буга байланыштуу аяттар өтө көп. Мына ушул 3 жогоруда айтылган 3 нерселерде кимде ким ошо Аллах субхана тааланы жалгыз деп билип, ошого амал кылып, ошол нерселерди ширктен сактаган болсо, ошол муваххид деп аталат. Мындайча айтканда тавхидте карманган адам. Ушул нерселерде Аллах субхана тааланы жалгыз деп билип, Алла тааланыга түз сыйынган, Алла таалага түз жалбарган адамдардын катарына кирет. Мына ушунун баары тавхид деп коет. Мына эми жыйынтыктап кыскача айта турган болсок, тавхид деген эмне дегенде, Аллах субхана тааланын өзүнө тиешелүү болгон нерселерде жана өзүнө тиешелүү болгон ысым сыпаттарда жана ибадаттагы жалгыздыгы деп кыскача айтып койсо болот. Мына ушул нерселерде, ушу 3 нерсе, жогоруда айтылган 3 нерседе Аллах субхана таала кимде ким жалгыз деп таанып, ошого амал кылып, ошол нерселерде Аллах субхана таалага эч бир махлукту теңебестен, шерик кылбастан сыйынып, ошол нерселерди туура түшүнгөн болсо, ошол киши муваххид. Аллах субхана таалага түз сыйынуучу, Аллах субхана тааланы жалгыз деп таануучу адам болуп саналат. Эми ушул жанагы ушу жогоруда айтылган мына 3 нерселердин анча-мынча далилин айтып кеттик. Дагы ошолордун мындай баары тең бир жерде келген далилин айта кетели. Мына күнүмдүк өзүбүз мусулмандар ушу намазда окуган Фатиха сүрөсүнүн башында эле караган болсок, мына ушул 3 жогоруда айтылган Аллах субхана таалага тиешелүү болгон 3 нерсенин далилдери камтылып кеткен. Мына башында эле окуп атабыз. Альхамдулиллахи роббил аламин.
Аламдардын Роббисине мактоолор даңк болсун атат. Демек, аламдардын Роббиси ким? Аламдын башкаруусу, кожоюну, Роббиси бир гана Аллах субхана таала. Демек, бул ошол кожоюндук кылуу, тарбия берүүчү бардык аламга жалгыз Аллага гана таандык. Бул демек Аллах субхана тааланын өзүнө тиешелүү иш. Андан кийинки аятта эмне деп айтып атат Аллах субхана таала? Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим. Аллах субхана таала мээримдүү, ырайымдуу деп атат. Мында бул дагы Аллах субхана тааланын ысымы жана ошо ысымына сыпаты да камтылып кеткен. Аллах таала мээримдүү, ырайымдуу деп атабыз. Бул Аллах тааланын өзүнө таандык ысымы жана мээримдүү деген сыпаты, мээрим деген сыпаты камтылып атат. Аллах субхана тааланын мээримдүүлүгүндөй эч бир махлук мээримдүүлүк кыла албайт. Аллах таала бардык махлуктардан, деги эле кандай жаратылган нерселердин түрү болбосун, ошонун баарынан мээримдүү. Аллах тааланын мээриминде чек жок. Мына Аллах субхана таала өзүнүн сыпаттарын ушул аятта камтып айтып атат. Андан кийинки аятта деп атат, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы деп атат. Ошол кыямат күнү элдер бардык адамзаттар тирилип эсеп кысап кылганда ошонун баарынан кожоюн кылып, эсеп кысапты алып, бейишке барат үчүн бейишке, тозокко барат үчүн тозокко жөнөткөн Аллах субхана таала бул кыямат күнүнүн ээси, падышасы. Демек, Аллах тааланын мына кылган ишине, падышалыгына эч бир нерсе, эч бир махлук аралаша албайт. Мына бул дагы Аллах субхана тааланын ошо жанагы өзүнө тиешелүү болгон нерселердеги жалгыздыгы жана ошондой эле ысым сыпаттындагы жалгыздыгын камтып кетип атат. Анткени бул падышалык кылуу Аллах тааланын иши жана ошондо малики яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы деген бул дагы ысымдын катарына кирет. Бул дагы Аллах субхана тааланын аты болуп саналат. Үчүнчү аятта эмне деп айтып атат Аллах субхана, андан кийинки аятта малики яум ийяка на'буду ва ийяка настаин. Анан биз ошо пенделер Аллах субхана эмне деп айтабыз, эмне кылабыз? Ийяка на'буду ва ийяка настаин. Сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз деп мына пенделер ушундай акыбалда болуш керек. Мына бул жөнүндө Аллах субхана ачык эле айтып кетти. Биз мына Аллах субхана тааланын кылган иштерин айтып, сыпаттарын айтып келип, анан жыйынтыгында эмне деп атабыз? Мына ушул сыпаттарга ээ болгон, ушул сыпаттардын ээси болгон Аллах субхана таала өзү гана сыйынууга татыктуу, өзү гана жардам берүүгө кудуреттүү деп Аллах субхана таала кайрылып атабыз. Ийяка на'буду ва ийяка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Мына ушул ошо кыска гана аяттарда Аллах субхана тааланын жана биз жогоруда айтып кеткен 3 нерседеги жалгыздыгы мына ачык айкын камтылып кетти. Бул мисал катары буга байланыштуу көптөгөн аяттар бар. Ким Куранды окуп, изилдеп чыккан болсо, ошо Аллах субхана таала ушул нерселердеги жалгыздыгын көп кайталап, кенен ачык айкын түшүндүрүп кеткен. Мына тавхиддин кыскача түшүнүгү ушундай. Ошол себептен кийинки сабактарда ошо тавхид деген сөз келгенде, ушул 3 нерседеги Аллах субхананын жалгыздыгы деп билиш керек. Анан акыркы сөзүбүздө эскертүү кылып кетели. Кээ бир аалымдар ошо тавхид дегенге аныктама, тавхид сөзүнө аныктама бергенде, бул Аллах субхана тааланын сыйынуудагы жалгыздыгы деп гана аныктама берип кетишет. Мындайча айтканда, жана тавхиддин ошо бир бөлүгүн менен гана, үчүнчү ибадат менен гана тавхидди түшүндүрүп кетет. Эмне себептен? Анткени ушул бөлүгү өтө маанилүү болгондуктан, пайгамбарларга каршы чыккан коомдор ушул көбүнчөсү ушул сыйынууда адашкандыктан жана элдердин арасында ушул нерседе түшүнбөстүк көп болгондуктан ошого таандык кылып аныктама берип коюшат. Мына бул дагы шариятта бар. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Тирмизи хадисинде келген хадисте эмне деп айтат? Ажыга байланыштуу хадисте аль-хаджу арафа дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ажылык, бул арафат деп айтат да. Мындайча айтканда арафат талаасына барып ибадат кылып туруу деп. Болбосо ажылыктын башка дагы түркүктөрү бар. 4 түркү бар. Кээ бир мазхабта 3 түркүгү. Бирок ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ажылык, бул ошо арафат деп гана айтып кетти да. Мындайча айтканда, ошо ажылыктын түркүктөрүнүн эң негизгиси, орчунчусу бул арафатка баруу деп аны белгилеп кетти. Но ошол сыман эле кээ бир аалымдар ошо тавхидке аныктама бергенде, тавхид деген эмне дегенде китебинде айтып кетишет. Бул тавхид деген ошо Аллах субхана таалага түз сыйынып, ага эч бир
махлукту тең эбестен шерик кошпостон баардык ибадатты Алла Таалага жумшоо деп гана түшүндүрүп кетет. Ошо жанагы жогоруда айтылган себептерден ошо адамдар ушул ибадат жагында көп адашкандыктан, туура эмес түшүнгөндүктөн ушул жагын гана эскертип кетет. Жана ошондой эле мисалы кимде ким Аллах субхана тааланы ибадатта жалгыз деп ошого гана сыйынып баардык ибадаттын түрүн Алла Таалага жумшаганда, мындайча айтканда аркасынан дароо эле автоматтык түрдө демек Алла Тааланын ысым сыпаттарындагы Алла Тааланын ошо рубубият сыфатын өзүнүн кылган иштеринде жалгыздыгын мойнуна алган болуп саналат да. Анткени кимде ким Аллах субхана тааланы кудуреттүү деп тааныган болсо, ошо баардык көптөгөн кудуреттерге, сыпаттарга ээ деп тааныган болсо, демек ошол зат сыйынууга татыктуу деп ошого сыйынат. Мындайча айтканда, кимде ким Аллах субхана тааланы жалгыз деп ошого сыйынып аткан болсо, башка жогоруда айтылган тавхидтин эки түрүн өзүнүн ичине камтып кетет. Ошол себептен дагы жогоруда айткан бир себеп, бул экинчи себеп менен кээ бир алымдар аныктама бергенде кыскача бул Аллах субхана тааланын тавхидке аныктама беришкенде Аллах субхана тааланын ибадаттагы, сыйынуудагы жалгыздыгы, ага сыйынганда эч бир шерик кошпошубуз керек деп гана аныктама берип кетишет. Мунун ошо себеби ушундай. А болбосо тавхид деген ушул жана 3 бөлүктү тең баардыгын ичине өзүнө камтып кетет. Муну дагы эске алыш керек, анткени кээ бир китептерде же сабактарда угуп калсаңыздар, тавхид деген эмнеде, тавхидди ушу ибадатка байланыштырып түшүндүрүп атса, эмнеге баарын айтпай калды деп суроо туулбаш үчүн эскертип кеттим. Анткени ошо тавхиддин эң негизги бөлүгү болгондугу үчүн көп адамдар ушул нерседе каршылык көрсөткөндүгү үчүн ошол нерсеге баса белгилеп, аалымдар ушундай аныктама берип кетишет. Аллаху а'лам.